Ayal debe, ayaldın bil tüşükkü. Baldarım deb, tınbay çapkan kun tünü. Tündük bolsa, bizden jaşo ilingen. Ayalanın, tirep turgan türkügü. Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün, ayal debe, ayal ene. Dünyada tengdersiz asıl cansın. Ayal debe, ayaldın bil kadırın. Ayal tartat azabındın jarımı. Hırıskısı baldarına taratıp, ızatına jettileçi ayaldıyım. Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün, ayal debe, ayal ene. Dünyada tengdersiz asıl cansın. Ayal debe, kılbay alga kıyanat. Akıl kavçap, çıgaralık tıyanat. Arabızda hayal zatı tügünsün. Oşol günü baştalat ko kıyamat. Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün, ayal debe, ayal ene. Dünyada tengdersiz asıl cansın. Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün, ayal debe, ayal ene. Dünyada tengdersiz asıl cansın. Dünyada tengdersiz asıl cansın. Ayal. Энелердин жашоодогу өзгөчө ордун, ыйыктыгын жана бийиктигин эч кимибиз тана албайбыз. Мына ушундай улутубуздун көрөңгөсүнүн учугун улаган ак элечек Каракулжалык апаларыбыз энелер майрамында маанайлары өзгөчө жогору болду. Себеби энелердин майрамына карата 5 бирен эл аралык коомдук фондусунун төш белгилерине чыныгы татыктуулар тандалып, өз ээсин тапты деп айта алабыз. Сыдыкбаева Тилтакан Кашкажол айыл өкмөтүндө 25 жыл саанчы болуп иштеген. Азыркы убакта Арузат аялдар тобунда Уус Чебет жана Шайыр апалар тобунун мүчөсү. Айжимбаева Чыныгүл Осмоновна, Каракулжа районунун Сайдыканов авторлук мектебинин директорунун тарбиялык иштери боюнча орун басары, кыргыз тил сабагы боюнча мугалим, бир нече ырлар жыйнактын автору, 2008-жылы Түлкү жарык биринчи китеби басылып чыккан, 2 уул бир кыздын энеси. Медаль менен Айбашева Анипа Анарбаевна Кашкажол айыл өкмөтүндө жардамчы чабан болуп эмгектенген. Кийинки учурда балдар бакчасында тарбиячы болуп эмгектенет.
Әке. Қашқария айлық өтінде Бүчүр балабақшасында 30 жыл емгектенді. 6 баланың енесі Қыран айым, Қырғыздың Қыран айым медаліменен сыйланады. Бекова Разгүл Абсатаровна Эльбарс балдар бақшасының медайымы 35 жылдық стажы бар. Қырғыздың Қыран айымы медаліменен сыйланады. Оқошева Қайыргүл Өзгөн районындағы Разақов атындағы мектепте көп жылдар бойы еңбектеніп, ардақтуу эс алууга чыкты. Кыргыздын Кыран айымы медаліменен сыйланады. Balduda gözlerini basanda dursam seni başka gönlü bulmaydı ayağımı gündürelim. Bu gizli anın biri yok, canında çürük kiri yok. Bir sözlü ancak tanrım sen ayağa geldin ki. Sen için dağlar yırdanım, dalili gele tırdanım. Getirgen gençin boyundan geçirip koy çocuğum. Getirgen günün boyundan geçirip koy çocuğum. Geçirip koy çocuğum. Ustamova Жанаргүл Қалмаматовна. Көп жылдан бeri кескік лицейде яш кескөйлерді даярдоого көптөгөн салымдарын кошуп келүүдө. Негизинен кол эмгек, кол өнөрчүлүгү боюнча жаш кадрларды даярдаган жакшы чыгаан эжекебиз. 4 баланын энеси Таткайым медали менен сыйланат. Сыдыкбекова Саадат Каракулча совхозунда тамекичилик боюнча эмгектенген. Ардактуу апа медали менен сыйланат. Каракулча совхозунда көп жылдар бою эмгектенген. Насаатчы медали менен сыйланат.
жанагы номер 29 кесиптик лицейде мугалим өндүрүштүк окуучунун устаты жана ошондой эле кесиптик билим берүүнүн мыктысы Даккайым бир нече ардак грамотасы менен сыйланат. Ермекбаева Үрүстү Арузат этно-фольклорлук тобу шайыр апалардын жетекчиси. Эл сыйлыгы медали менен сыйланат. Жапарова Буажар Ибрагимовна Арузат шайыр апалар тобунун мүчөсү. Эл сыйлыгы медали менен сыйланат. Ушундай эле медаль менен Сыдыкбаева Тилдакан апа сыйланат. Медаль менен Курманалиева Анаркан апа сыйланат. Ушундай эле төш белгиси менен Окошева Кайыргүл апа сыйланат. Мадалиева Зура апа 35 жыл бою балдар бакчасында заведующая болуп иштеген. 12 баланы төрөп, тарбиялап өстүргөн ардактуу апа. Азыркы күндө Мээрим айымдар тобунун уюштуруучу башчысы. Эл сыйлыгы медали менен сыйланат. Урматтуу апалар, эртеңки апалардын майрамы менен баардыгыңарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Эсен болгула урматтуу апалар. Мына бүгүн биздин эмгегибизди баалап, мен Мырзаке айылынын тургунумун. 7 баланын энесимин. 4 эркек бала, 3 кыз тарбияладым. Өзүм 42 жыл иштеген педагог мугалиммин. Алла бар экен. Мен ушу мектепте канча жыл иштесем дагы, ушунча жыл менин эмгегим бааланбай келген. Кудайга шүгүр, мына коомдук фонд бар экен, биздин эмгегибизди баалай турган адамдар бар экен. Мен айрыкча баса белгилегим келет. Ушул коомдук фонд уюштуруучуларына чың ден соолук узун өмүр каалайм. Ушуларга терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле өзгөчө белгилегим келет. Бекишева Алима уюштуруу тобу. Ошого да терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Кымбаттуу уюштуруу тобу, баардыгыңарга чың ден соолук каалайм. Бирден бир терең ыраазымын. Бул азбаган белек болгону менен менин жашоомун жакшы өбөлгөсү болот. Кудай кааласа мен мындан ары дагы ушул Алладан үмүт кылам. Ушул окшогон жакшы, чыган, жакшынакай элдин камын ойлогон азамат уул кыздарыбыз болсо, биз жерде калбайт экенбиз. Мына мен жерде калбадым. Ушунчалык өзүмү бактылуу энемин деп көйнөгүмө батпай сүйүнүп турган учурум. Рахмат силерге. Рахмат, соны сүйрөдүм. Урматтуу кыргызстандык апалар, майрамыңыздар менен куттуктап кетемин. Бүгүнкү майрамыңыздар менен мен өзүмү тааныштырып кетсем, Каракулжада Кашкажол айыл өкмөтүндө октябрь айылында тургунумун. 33 жыл саамчы болуп иштегенмин, эмгектендим. 10 баланын энесимин, батыр энемин. Ошо балдарды небере чебере көрүп, азыр ушу 37 небере чеберелерим бар.
ошолорду чоңойтуп өстүрүп, ар кимин өз конолгосуна кондуруп, ошо эл сыймыктанган, мен дагы ошо эл менен кошо иштешип, элдин оозунда болуп жүргөмүн. Азыр эми ошол карып эле үйдө отуруп калбастан азыр эс алуудамын. Ошентсе дагы элдин кызматында эмгектенип жүрөмүн. Ошол эң бир элдин сыймыгы деп ардактуу айым деген медалдарды, батыр энелерди көп медалдарды алсам деле дагы эмгектенип алгым келет, иштегим келет, үйдө отургум келбейт. Ошо элге кызмат кылып, элдин оозунда болушум керек. Мен өзүм тааныштырсам, Каракулча районуна караштуу Кашкажол айыл өкмөтүнүн Октябрь айылынын тургунумун. Өзүм кооперативный техникум бүткөнмүн, Жалал Абадтан, Фрунзенский филиалы. Ошондон кийин соода иштеринде иштедим. Бирок союз жоголуп кеткен. Андан кийин 5 баланын энеси болдум, аларды тарбияладым. Ушул Тоготой Октябрь айылында Кашкажол айыл өкмөтүндө Арузат деген топко мүчө болуп кирип, чеберчилик боюнча эмгектендик. Шайыр апалар боюнча бүт Кыргызстандын бардык жерин кыдырдык, Таласка бардык, Ысык көлгө бардык. Ушинтип азыр балдар тарбиялап чоңойткондон кийин өзүбүзчө эмгектенип жүрөбүз. Эми айта кетсем, ошо коомдук фонд биздин ошо эмгегибизди унутка калтырбастан бүгүн аялдарды сыйлап, эл сыйлыгы деген медалдарды алып, аябай кубанып, майрамдык маанайда отурабыз. Ошону менен бирге бардык кыргызстандык энелерди, эжелерди, сиңдилерди жана коомдук фонддун уюштургуч мүчөлөрүн бардыгын бүгүнкү майрам менен кызуу куттуктайм. Ушуларга ала тоодой бийиктикти, жашыл арчадай жаштыкты, деңиздей тереңдикти, ааламдай кеңдикти каалайм. Ар дайым асманыбыз ачык болуп, дүйнөдө тынчтык болсун. Ушу күндүн нуру бардык апаларга, бардык элибизге төгүлүп турсун. Кыргызстаныбыз оңолсун, өссүн. Рахмат, ушул бизди сыйлап, бүгүн майрамдык маанай менен ырдадык, бийледик, аябай жакшы маанайда отурдук. Ушул сиздерге да чоң рахмат. Ушул уюштургуч топко, коомдук фондко рахмат сиздерге. Рахмат. Урматтуу апалар, жалпыңыздарды бүгүнкү энелер майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бүгүнкү ушул майрамыңыздарга арнап, апалар деген манафонумду сиздерге арнамакчымын. Ай кинелеп арулукту абалтан, азык алып акыл анан амалдан, ар адамды арбайт айдай ажары, адам заты арбыйт анык аялдан. Аял заты асылдардын асылы, ал мустактан ашыкчараак акылы, ал алп адам алмаштыргыс алтынга, ал ажайып, ал ардактуу ачыгы. Ай апалар, аталардын ардагы, ак айымы антташканы алганы, алкыш айтам айланайын апалар, адашпасам арзуусуңар айдагы. Çağında bürgün çaçını